Быйылкы окуу жылына дагы бизде Темиров Туралы атындагы номер 6 жазы кечүү айылындагы мектебибиз бар. Бул мектеп бир корпустан турган авариялык абалдагы мектеп болчу. Бүгүнкү күндө 2 этаждуу 150 орунду мектеп курулуп, бүгүнкү күндө бүтүү стадиясында турат. 90-95%га бүтүп калды десек дагы болот. Жаз айынан баштап мунун дубалы стенасы тургузулган. Ошол тургузулган учурда акча каражаты бөлүнбөй, рабочийлар иштебей, мектептин курулушу токтоп калган. Анан жогорку кеңештин депутаты Кундузбек Кошалиевичке кайрылуу жазып кайрылганбыз. Кундузбек Кошалиевичтин жардамы менен акча каражаты бөлүнүп, ушу сентябрга бүтөт деп атабыз да. Эки жыл мурда 2023 жылдын 19 сентябрында кирген капремонтко. Мына азыр бүтүп тапшыруу убагында турабыз. Аябай жакшы, капремонт жакшы жүрдү буюрса. Эң негизгиси ошо окуучуларга жакшы шарт түзүлдү. Албетте биздин депутатыбыз Кундузбек Кошалиевичтин салымы чоң деп айта алам. Ар бир сессияларда ушул маселени көтөрүп кайра ошо чоңдо биздин өкмөтүбүзгө жеткирип, өкмөт башчыбызга дагы ошо рахмат. Мектептин курулушу азыр абдан кызуу жүрүп атат. Булардын бүтүү графиги боюнча кетип атышат. Бүтүү мөөнөтү 1 декабрда бүтүп, ишке беребиз деп сүйлөшүп жатабыз. Кундуз Кошалиевичтин салымы чоң, капиталдык вложенияга киргизип, өзү дайыма келген сайын келип көзөмөлдөп атат. Бүгүн дагы сүйлөшүүлөр болду. Эң биринчи бул киши да айтты, сапатын жакшылап карагыла деп, прораб менен, подрядчик менен баарыбизге тапшырманы берди.